Кезексиз жогорку кеңештин жыйынына 70-тен ашуун эл өкүлдөрү жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Күн тартибине 2 маселе 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жана Нарындын Солтон Сары жайлоосундагы абал боюнча маселелерди кароо бекитилди. 04:00 чамасында Бишкек Койташ унаа каттам барлык жерден ачылган. Саат 04:30 чамасында милиция кызматкерлери Койташ айылын толугу менен чыгарылып кеткен. Анткени ар кандай күчтөр пайдаланып, коомдук саясий абалдын курчусун түзүшү мүмкүн болчу. Дагы бир белгилеп кетүүчү учур, милиция кызматкерлери Койташ айылынын аймагына коомдук коопсуздук камсыздоого барган учурда колдорунда эч кандай курал-жарак болгон эмес. Жалпысынан Койташ айылында орун алган массалык башаламандыкка байланыштуу 6 факт кылмыш катталган. Анын ичинде биринчиси бир эл баштык фактысы, бир массалык башаламандык, бир барымтага алуу фактысы, бир адам өлтүрүү, 2 адам өлтүрүү аракет жасоо. Жыйында эл өкүлдөрү күч органдарынын кызматкерлеринин мурдагы президентти суракка чакыруу операциясын дыккат иликтенбеген иш катары баалап, тиешелүү өкүлчүлүк жоопкерчиликке жана кызмат абалын жеткиликтүү аткара албаган өкмөт мүчөлөрүн отставкага кетүү сунуштары айтылды. Оперативный информация болуш керек эле, силерде эмес, бизде оперативный информация бар болчу. Атамбаевдин коргоочулары бир звонок менен 2000 киши келет деген, агрессивный. Ошо 2000 кишиге алып барып туруп, салып берип койгондой болду да. Атамбаев ачык эле айтпады эле, келсе мен спецназда атам мылтыгым бар, наградной деп. Аны силер билгенсиңер. Керек болсо бункердин да билишиңер керек эле. Ошон үчүн атайын кызматтайт силерди. Ошол селфи кылып жүргөн адамда оперативный кызматкерлер, внедренный адамдар болуш керек эле. Ошол жерден качырбай кармаш керек эле. Эми ошонун бардыгы бул провал да, башкача кандай айтат бул? Силерде деле ошентип айтасыңар да, провал операция деп. Ички иштер министринин биринчи орун басарынын маалыматында түзүлгөн кырдаалдан улам 6 кылмыш окуясы катталган. Натыйжада 44 адам медициналык мекемелерге кайрылып, анын ичинен атайын кызматтын бир кызматкери каза болгон. Кырдаалдын курчушуна түздөн-түз мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мыйзамсыз иш аракеттери алып келгени белгиленди. Эмне үчүн коррупция боюнча, дача суу боюнча, эмне үчүн ТЭЦ боюнча, эмне үчүн Баткаев боюнча жооп бергиси келбейт? Өзгөчө эмне? Силер сөздү айлантырбагыла. Жооп берсеңер, калкаласыңар, Атамбаевдин дачасы, Атамбаевдин барып туруп, ошол чогуу жооп бергиле. Жооп бербейсиңер, анда мыйзамдуулукту талап кылсаңар, бул балдарга мүмкүнчүлүк бергиле. Булар ошолорго жарадар кылып албайлы. Тергөөчүнүн токтомун аткарайлы деп помповый оружие менен барганда огнестрельный оружие менен атып атат. Эмне жөнүндө айтып атасыңар силер? Депутат Курманкул Зулушев күч органдарынын жетекчилерин чечкиндүү болууга чакырды. УКМК төрагасынын кызматтан кетүү өтүнүчү кабыл алынбагандыгы белгилүү болгондон кийин анын мындан аркы иш аракетине кызыкты. УКМК төрагасы берилген тапшырманы аягына чыгарарын билдирди. Укук коргоо органдарынын кызматкери каза болуп жаткан окуяда күнөөлүүлөр жазаланышы керек дейт депутат Бекешев. Укук коргоо органдарга тапшырманы берсек, элге мындай курал күч колдонбосун. Колдонсо анан ато жаман нерсе болот да. Ушундай тапшырманы берсек, үчүнчү эми отставкалар боюнча мен ойлойм, биз аны дагы караш керекпиз негизи. Албетте эми президент айтып атат, анан карайбыз. Бирок менимче караш керек болчу да анда. Себеби бул жерде кече уже өзүнүн жумушту УКМК көрсөткөн. Токтом долбоорунда Койташтагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүү, укук коргоо органдарынын жетекчилеринин иш аракеттеринин мыйзамдуулугун иликтөө, өлкөдө дестабилизация кылууга жол бербөө, ага каршы бардык чараларды көрүү. УКМКнын Койташтагы жүргүзгөн иш чарасына карата Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын иш аракетине укуктук баа берүү жана башка маселелер белгиленген. Жыйынтыгында жогорку кеңештин токтом долбоору добушка коюлуп кабыл алынды. Айтынук Султанова, Кудурат Ташмырзаев, 5-канал.